Biz Beyiş Eninin Taman Astında filmimizdi 21 marттан баштап Türkiye eline тартылып жатканыбызга мен абдан кубанып жатам. Анткени негизи эле бул түрк дүйнөсүнүн тили бир, дини бир, маданияты, культуру бир. Ошол себептен бул биз үчүн чоң сыймык жана чоң кубаныч. Бейиш Энинин Таман Астында фильмибиз бул эң негизгиси биздеги баалуулуктар, бул Энинин балага болгон сүйүүсү, Энинин балага болгон бир сүйүүсү кантип дүйнөнү өзгөртө алат. Энинин эмгеги, ошол эле учурда түрк элдеринин достугу, түрк элдеринин биримдиги чагылдырган тасма тартканбыз. Бул биз үчүн өтө бир өзгөчө иш болду. Анткени бул бизде, мисалы үчүн, биздин башкы каармандар Кыргызстандан баштап жөө Меккеге чейин жөө кетишет. Ошол кезде бүкүл түрк мамлекеттерин кечип өтөт. Биз дагы ошондой эле тартып атканда биз ар бир түрк мамлекетинде чоң колдоо көрдүк. Биз үчүн бир чоң кубаныч болду. Анан дагы баса кете айта кетчү нерсе, бул тасма Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жигердүү колдоосу менен тартылды. Биз Кыргызстандан, Өзбекстанда, Казакстанда, Түркияда, анан Египетте бул кинону тарттык, анан Сауд Арабияда тарттык. Негизи баш аягы 7 өлкөдө тартылды, окуя 7 өлкөдө болот. Биз баш аягы менен негизи биз 5 жыл күттүк, 5 жыл даярдандык, бирок каржы жагынан, колдоо жагынан таба албай атып, анан биздин президент Садыр Жапаровго кайрылганда, биздин ушу ажообуз, биздин мамлекет башчысы колдогондон кийин ишибиз дароо жүрүшүп, 1,5 жылдын ичинде кинону тартып бүтүрдүк. Азыркы учурда, Кудай буйруса, биздин фильмибиз Орто Азия боюнча Кыргызстанда, Казакстанда, Өзбекстанда, ошол эле учурда Орусияда, Орусиянын ичинде Татарстанда, Дагестанда, ошол мусулман кичи өлкөлөрдө эң алдыңкы, эң рекорд койгон тасма болду. Түркияда бул менин 3-чү чекилген фильмим. Мен 3 фильм чектим. Мунун her zaman биз үчүн чок дестеклер, чок ярдым болду. Түркияда фильм чекмек чок ыраатлы. Bizim için sizlere bizim filmini gösterir bu çok mutluluk. İnşallah 21 Mart'tan başlap sinemada bizim film çıkacak.